Анжеликанын жаңы үйү чабуулдарга себеп болду. Актриса Альбина Имашева көз жарды. Нурлан Мотоев үнүмдүн диапазону баскыктыгына окшош экен. Алып баруучу актриса Назира Айтбекова таң атпай 101 роза алган деле жакшы сезим экен. Марат Жанталиевдин 10 күн мурда тартылган видеосу жарыяланды. Марат байке, кимди күтөт атасыз? Ойгур каптым деп Алып баруучу актриса Назира Айтбекова өзүнүн Facebook жеке баракчасына сүрөт жүктөп, таң атпай 101 роза алган деле жакшы сезим экен. Гүлгөлө алдана бербей каадаланайын дагы деп жазган. Ал эми сиз Назира Айтбекова кимден гүл алды деп ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Актер Арнес Кыдырмышев менен актриса Альбина Имашева 3-чү рет ата-эне статусун алышты. Актриса наристелүү болуп көз жарды. Учурда достору куттуктап, жакшы сөздөрүн жаадырып жаткан кез. Альбина Имашева 2 жылдан бери жылдын супер актрисасы наамын жеңип келе жатат. Ал эми биздин жааматтагы бактылуу үй бүлөнү куттуктайт. Деги бул интернет колдонуучу дегендерин ушакка жакын калк болот экен. Эми ошондой ушактын чордуна Анжеликанын жаңы сатып алган чоң үйү айланды. Эмнеге көпчүлүктөр бирөөнүн чөнтөгүн изилдеп, акчасын санаганды жакшы көрөт. Жакында эле Анжелика жаңы сатып алган тамынын сүрөтүн чыгарды эле. Дароо ага каршы чабуулдар башталды. Андай акчаны кайдан тапмак эле? Бай эркектери менен кылтыңдап жүрүп алды да, деген өңдүү ачуу сөздөрүн жаадырып киришти. Ал турсун болжол менен тамдын баасында атап жиберишти. Алардын ою боюнча бул келишимдүү там 170-210 миң АКШ долларын тегерегинде имиш. Чын эле Анжелика айым башкалардан сулуураак болуп, мыкты телепрограмма жасагандыгы үчүн күнөөлүү эмес да. Соц тармактарда андай миллион катталуучу жинагандар да аз. Биз болсо Анжеликага эч кандай ушактарга көңүл бурбай, чыгармачылыгыңды ийгиликтүү уланта бер демекчибиз. Саясатчы, ырчы, блогер, коомдук ишмер, көмүр королу, спортчу, көп кырдуу талант ээси Нурлан Мотоев түз эфирде маек куруп, көп кызыктарды айтты. Сөз ортосунда Мотоев ырчылыгы тууралуу айтып жатып, Самат Дөөлөтбаков менен дуэт жаздырганда аранжировщик ырчы Эрнис Жошев үнүңүз ля минор экен деди. Үнүнүн диапазону меникине окшош атактуулардан кимдер бар деп сурасам, Николай Басковду айтты. Менин үнүм Басковдукуна окшош экен деди. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.